Assalamu alaikum, урматтуу биздин Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн туугандар кайрадан эле биз Өзгөндө жолдун боюнда Шора Башат айылында турабыз туугандар. Мына жол азыр Ош-Бишкек жолу. Ош-Бишкек жолунун Шора Башат айылында. Жолдун боюнда ушул бүгүнкү чыгарылышта 2 атты тартып көргөзүп беребиз туугандар. Арасында парода койлор дагы ушул видео менен чогуу чыгат. Анда эмесе туугандар, биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Биринчи номердеги ушул атырылып турган кара чум кара түстөгү атты биринчи номерге койдук. Бул аттын жашынан алсак, жашы бышты экен достор, бышты. Кунанында качырылып чабылган дедиңер, а? Бир-эки жолу качырылып чабылыптыр. Ошондо дагы жакшы өнөр көргөздү дейт туугандар. Азыр дагы ушундай улактын атын караштырып жүргөндөр болсо, азыр дагы улакка чабып көрүп, улагына таамай атты минип көрүп, атты жактырып алсаңыздар болот туугандар. Боюнун бийиктиги 1,60 сантиметрдин айланасында 62ден 65 сантиметрге чейин чыгат экен туугандар. Аттын күлүктүгү аябай күлүк экен. Азыр атты мындай кыска аралыкка бир чабып кое берип көрсөк дагы, кыска чабып көрсөк болобу, а? Кыска чабып көрөлү, атты сынаңыздар туугандар. Аттын күлүктүгү күлүк экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр Шора Башаттагы ушул биринчи номерге коюлган атты мынакей сиздер өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул таза кара байырбы? Жок, чүйдүн жылкысы. Чүйдөн келген, а? Чүйдүн жылкысы экен. Өзү негизи чүйдөгү аттар ушундай улакка күлүк, беш-бешке тамай аттар чыгат. Бул канча жашында келген бул? Улунда келген пай. Колунда келген. Калта тайгы өтүп аткан маалда келген. Калта тайгы өтүп аткан маалда. Ошодон бери азыр 1,5 жыл багылыпты да ушул жерде, а? 1,5 жылдан бери турат экен. Аттын жооштугу кандай? Жоош бу. Такага жоош. Мындай жаман өнөр адаттары барбы жокпу? Тиштеп тебе турган өнөрү жок. Тиштеп тебе турган өнөр жок. Жемди кандай жейт? Жеши, ден соолугу кандай? Дага шу жооп, жеп ичишине ден соолугу. Гарантия бересиңер, а? Жем жегенде маш торгон теш берейин деп жейт. Катуу жейт экен да? Баасын канча деп атасыңар? Баасын 300 деп атат. 300 миң сом, мынакей туугандар, 300 миң сом кеми бар. Азыр атты бир айландырып силерге тартып көргөзүп берейин. Бул жакты карап туруңар. Мынакей туугандар. Атты көрүңүздөр. Эгерде бул ат жаккан болсо, атты мындай жакшы билгендер видеодон бир эле карап туруп айтып коет экен. Аны биз көрүп билип жүрөбүз. Бул атты дагы сиздер сынаңыздар туугандар. Атка кандай сын бересиздер? Ат жактыбы сизге? Аны комментарийге жазсаңыздар болот туугандар. Мынакей биринчи номердеги атты 300 миң сомго коюлуптур. Анда кийинки атты дагы көрөбүз. Атты бир басырып койгулачы. Аттын басырын көрөлү. Аттын басырын көргөндөн кийин сиздер сынаңыздар буту болу кандай экен? Жакшы басабы? Баскан басыгы, турган турбатын сизге толук тартып көргөзүп бердим. Анда кийинки экинчи номердеги атка өтө берсек, экинчи номердеги атты көрсөк, ат кандай экенин сиздер сынаңыздар туугандар. Ал ат дагы азыр жаңыдан улактан чабылып келиптир. Аны дагы бир көрөлү. Мынакей достор, азыр аттын таноо тарабын бир тартып көргөзүп коеюн. Күлүк аттар өзү ушу таноосунан көп сынашат экен. Таноосу дагы бир чоң таноо көрүп турасыздар өзүңүздөр. Мынакей аттын бабагы, буту колу, аягы туугандар. Анда азыр бир мындай дубалга бир урганын да көрүп коелу. Болду. Мынакей достор, экинчи номердеги ат келип калды. Экинчи номердеги атты сизге тартып көргөзүп берейин. Бул ат азыр мүнөздөмө айтабыз туугандар. Атты көрдүңүздөр. Атты мына жүгүргөнүн сизге биринчи тартып көргөзүп берип атабыз. Аттын бир мүнөздөмөсүн айталы. Аттын жашы кандай туган? 3 асыбы? Улагына тамай. Азыр улактан келген окшойсуңар, а? Ошо улактан эмне келди да. Мынакей туугандар, улактан эмне келиптир? Мына пайпактары менен азыр чабылып келиптир. Кандай өнөрү кандай экен? Канча жол чабылды азыр? Быйылкы жылдын эсебинен.
Bir jol çıkır. Bir жолы. Жақсы эле кирди бүгүн. Құдайға шүкір жақсы. Кудайга шүгүр, теке олак болду. Тек олақ. Ушул айылда эле. Айылда. Мынакей аттын пародасы Карабайыр экен. Арабай. Карабайыр. Кыргыздын жылкысы Карабайыр. Мынакей көрүңүздөр. Буту кол тазабы? Тұғыл таза. Буту кол таза. Ат негизи каяктыкы? Негіз тағы түгімі жалу ат. Жалап аттыкы? Бос ычкан. Ошакта чабылып жүргөн ат экен да. Шалып жүрген ат. Үйүрү бар бекен, жок бекен? Улағы үйірі бәрәйінді. Улак үйүрү гарантия. Биылда үйірі жүрген. Баасын канча дедиңер? 200 000 сом. Мынакей туугандар, 200 000 сом. Бул ат ушундай бааланды. Улактан азыр келиптир. Дагы бир жолу бир аттын улактан келгенине байланыштуу чаап көрө берели буну. Бул сууп туугандар. Даяр ат экен. 200 000 сом деп коюлуптур. Аттын жооштугунда бир сурап коюлуп, токтошу жакшы экен. Аттын жаман өнөрү барбы жокпу? Жаман адаттары? Жоқ, адаттары жоқ. Адаттары жок, жоошатпы? Аял киши жаш бала карай берет. Карай берет, а? Мына 200 000ден кеми болобу? Кем болот. Коюп бересиңер, а? Көйдірі. Варианттар барбы жокпу? Вариант жоқ. Вариант жок. Мынакей атты көрүңүздөр туугандар. Аттын баары жагы жакшы дейт. Мына ээсинин оозунан угуп турасыздар бул сөздөрдү. 200 000 сом деп бааланыптыр. Аттын жашын айтты калды да. Анда эмесе туугандар, атты көрдүңүздөр. Кичинен бул жакка бастырып койчу. Мына аттын чатка аяктары. Өзүңүздөр баалаңыздар туугандар. Атка баа берип, комментарий жазсаңыздар болот. Баасы 200 000 сомго бааланган. Бул атты тартып көргөзүп бердик туугандар. Жакан гана теке олакка чабылып турган жана торпо олакка дагы чапса боло турган ат экен. Мынакей бою 1,60 см чыгыкса чыгып калат. Бирок азыр так өлчөп өйдүк достор. Анда аттын оозу жумшак экен, а? Жумшак. Мынакей достор. Көрүңүздөр, атка баа бериңиздер. Мынакей достор, бүгүнкү чыгарылышта чыккан эки атты тарттык. Анда азыр жана сөздүн башында айтып өткөндөй, койлор бар экен, парода койлор. Кандай койлор экен мен дагы көрө элекмин, азыр тартып көргөзөйүн. Сиздер дагы күбө болуңуздар. Мынакей туугандар, жанагы алдыда айтып өткөн койлор ушу койлор экен. Өзүңүздөр билгендей бул Романовский койлорду. Канча баш бар ака? 8 баш. 8 баш. Козусу канча? Козуsu 4'tü. Козусу 4. Кошкор барбы жокпу? Koşkor var ona. Кайсынысы? Ona koşkor. O Türkçe. Мынал экен да. Bir bu poldu kaçtı da bular. Бардыгы боозбу азыр? Kozu hem kaçtı. Козулар да качты. 5-4 aydan kaçardı ekan da bular. Канчадан тууду ушулар? 3-4. 3төн тууду. Үчөө тең мындай тирүү жакшы. O 3 ötek. Tiri jakşı. Жақсы, Жөн а? багат ekan. 3-3. Bunun eti kanda olur ekan. Etin az goşul kurup tersi ver ötede bir soydum öyle. Az kaldı ekan az. Bir bul жака чыгарайлычы. Ha. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Романовский пародасындагы койлор азыр канчадан баасы экен сурап коелу. Баары бооз дейт. Экөөнү сойдуңуздарбы? Өзүңүздүн жайдары койдой эле эти ошондой болобу экен? Ошондой эле. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Буну алганыңызга канча болду? Bu türlü dekavarlarda aldım mı? Yok. Noyavarlarda aldım. Ноябрларда, өзүңүздүн кочкор жайдары менен качырса болобу болбойбу? Onda kaçırmadım. Ben şu koşkorun koşa Жо негизи болобу экен? Negizi bulut değil. Негизи болот, а? Bulut değil. Negizi. Bırak. Мен анда akıl var. Мынакей туугандар. Ака, бааларын канча деп атасыз? 8-10 оптом ала турган болсо. Şeyden okudum. 20 milyon böyle. 20 миңден. Benim. Bunlar kaçtı? Мына козулар да качыптыр да. O bütün kaçtı. Барды качыптыр туугандар. Анда чалыңыздар, эгерде мындай бөлүп алам десечи, козулар канча, чоңдору канча? Kozuları 4 doğru kaçı? 4 doğru. Канчадан бересиз ушуларды? Kozular da 20 milyon böyle. Kozular da Ben 20. bölüp satkanda kozular 20 milyon, mınaklar da 25 milyon. Yeniler hiç. Yok bunda optimasa 20 milyon. Мындай семиргенде мен Россиядан жаңы келгендерин көрдүм эле, арык келишет экен да. Азыр мына семиз экен, башкача көрүнөт экен, а? O bunlar Жайдары койдой элечи. Hartap kettiler ama evde hiç kim bolboy. Karaganda hiç kim bolboy kalıyor. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Баасы жаккан болсо 3'ten tuat ekan. 3төн туйт экен, а? Erkeklerden az 3'ü eko ayakta. Buraya koçkor kaleme koy. koçkor gördünüz mü? Ana bana koçkordu alganız da. Bu koçkordu bir şey koydu. Şuradan kaçtı. Büt kaçtı.
Жалаң боз екен да. Боз. Bunun Bana bayakında verin boz. argını echki menen koydun demese şunda? Yok, şunu men emetmedim. Ha. Hiç kimene koydu deydi, kanday deydi bilmem bu. O Petr bir de çıkan eken. Özü İlgari çıkan eken da. İnternetteki sayt verettik. Internet айтат, мына кетип onlar. Google'га келип көрүңүздөр. Романовский койлор сатууга чыкты. Жана 2 ат менен чогуу тартып көргөздүк. Сизге тартып көргөзүп берген Муз ТВ каналы менин атым Замир болуп тургандар. Саламатта калыңыздар.